Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. 12-бап. Өзү үчүн өмүр сүрүү. Махабат отуна кабылган, жүрөгүнө күтүүсүздөн сүйүү оту жагылган Ильяс мындан аркы жашоосунун жакшырышына, жаңы бактысына учурашына үмүттөнүп үйүнө кайтты. Чынында эле туулган жерге бул жолку баруусу тагдыр чечээрлик жана өзгөчө болду. Ал казак элинин совет учурундагы айтылуу Борбор шаары, баарыга сүйүктүү Алматанын жогорку окуу жайларынын биринде окуп, юристтик кесипке ээ болгон. Казакстан көз карандысыздыкка жетишкенден кийинки Алматы болуп аты өзгөргөн, ошол эле шаарда калып иштеп, азыр өзгөрүүнүн алдында турган жайлуулукта жайгарылган жашоосунда бейкапар өмүр сүрүп жаткан. Бир нече күндүн ичиндеги асман тиреген Тянь-Шань тоолорунун, көркөмдүгү көз талдырган Ала тоонун коюнундагы кызыктуу адамдар менен болгон көптөгөн жолугушуулар, жагымдуу окуялар ага кубанычтуу маанай тартуулап, капысынан жолуккан улуу сүйүүсүн чыныгы жигиттерче татыктуу тосуп алуусуна, жаңы жашоосуна ишенимдүү кадам шилтөөсүнө көз көрүүнө дем шык алды. Автоунаасынын терезесин ачканында аркырай кирген тоонун таза абасы, кабинаны бир заматта толтура калып жатканы, анын жан дүйнөсүндөгү таза сүйүү, жубайлык жашоо, үй бүлө тууралуу жаңы жана жакшы ойлору менен кооз кыялдарына окшош болчу. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кызыл жоолук жалжалым повестиндеги баш каарман Ильястай болуп, өзүнүн жаңы сүйгөнүнүн аты да Асель болуп чыкканын кара. Ылайым ошол чыгармадагыдай баш кошуу болсун, бирок ажырашуу болбосун. Тоо жаңыртып ачык кыйкыра албаса да, ал чын жүрөгү менен күбүрөнүп келатты. Асель, кымбатым, мен сага келем, мен сени сүйөм, күтсөң эле болду мени. Экөөбүз түбөлүккө бирге болобуз. Жайкысын малчылар ар тараптан келип жайлаган өрөөн сымал жайлоо аркылуу кеткен тегиз жана түз жол, аскалуу тоонун боорундагы бурулуштары чукул, түшө калыштары тик ашуу бир туруп түгөнбөчүдөй, түбөлүк уланып кете берчүдөй сезилет. Эңкейип карасаң, жүрөк түшүргөн түпкүргө кулап кетпеш үчүн тикирейген көңүл коюучулук, туура жана так аракет, айдоочулук чоң тажрыйба талап кылынгандай эле адам баласынын көп түрдүү тагдыр чечер бурулуштары, миң сырлуу кубулуштары бар жашоосуна да аз эмес жоопкерчилик керек. Азыр Ильястан мындай татаал жол тартуусу аз эмес сактыкты талап кылып жатса да, бактылуу абалдын таасиринде жыргап бараткандыктан мындай татаалдыктар көп байкалбай, улам кумарлуу ойлоруна сүңгүү менен Бишкекти карай учуп келе жатты. Мына чыныгы сүйүү, мен аны бүт жан деним менен сезип баратам. Аны кайрадан көрсөм деген көксөө көкүрөгүмө толуп ташты. Азыркы бир өңчөй супсак, бирок бардар жашоомду ага жакын келүүгө, аны менен күнүгө көрүшүп турган эптеген бир турмушка алмаштырууга кайылмын. Ильяс Бишкекте мейманкана бизнеси менен ийгиликтүү ишкерлик кылган. Көп эле жолу өзүн мекенге кайтып келип, өнөктөш катары кол кабыш кылууга үндөгөн агасына жолугуп, аны менен олуттуу сүйлөшүүнү көздөп шашып келетти. Ильястын бул агасы тетиги 90-чу жылдар эле Бишкек деген жаңы ат алган Борбор шаарынын чок ортосунда жайгашып, кампа катары каралып келген бир нече имаратты менчиктештирип алган да, аларды акырындан бузуп, ордуна көп кабаттуу үй куруп, Кыргызстан аттуу жаш өлкөнүн кооз табияттуу жерлерине кызыгып келген чет элдик конокторго ижарага берип, мейманкана ишкерчилиги менен шугулдана баштаган. Жогорку кеңештин эл өкүлдөр жыйынынын биринчи чакырылышынын депутаты болуп саналган агасы биринчи билими боюнча тарыхчы эле. Андан кийин экономикалык билим алып, жеке ишкер болуп чыга келген. Жыл өткөн сайын анын мейманканаларындагы тейлөө жакшы жагына жайгарылып, бизнеси кеңейип, жеңеси экөө, деги эле бүт үй бүлөсү менен ийгиликтүү ишкерлердин катарын толукташкан.
Европа өлкөлөрүнө чымын куюн каттаган алардын кызы билим алуу үчүн АКШ жогорку окуу жайларынын бирин тандаган. Бул учурда алардын ишканасы кулачын кеңири жайып, ага жараша кирешелүү болчу. Агасынын жакшы жакка жайгарылган жүрүшү, бир караганда Европанын тургундарыныкына окшош жашоосу, каржылык жактан эч кимге көз карандысыз эле. Ильяс болсо эмгеги жана билими Казак өлкөсүнүн бийликте турган өкүлдөрү тарабынан жана үлкөн компаниялары жактан жогору бааланган, буга жараша маянасы жакшы төлөнгөн көрүнүктүү юрист болчу. Мунун баарына ал чыгаан юрист болууга шарт түзүүчү табигый жөндөмү, тунук акылы, ийкемдүү мүнөзү, ишке чын дилден берилгендиги, туура аракети менен жана ким менен болбосун мамиле түзө билүүчүлүгү менен жетише алды. Казак кызга үйлөнүү менен бул гүлдөп өнүгүп бараткан, саясий жактан тынч өлкөдө жашоо өзүнүн тагдыры деп билип, кээ бир казактар сыяктуу эле туруксуз саякаттан, дайыма болуп турчу ызы чуудан улам Кыргызстандын экономикасы өтө деле туруктуу эмес деп түшүнүп, Бишкекке же туулган жерине кайтып келүүнү ойлочу да эмес. Бирок жакшынакай жашоосу аялы олуттуу түрдө ооруп калгандан кийин солкулдай баштады. Андан бир нече ай өтпөй андан айрылып калганда мындай тагдыры менен келише албады. Анткени студент кезде сүйүп үйлөнүп, өмүр бою бирге жашаган ардагын бир күнү жоготуп алаарын, эч качан жанында болбой калаарын мурда ойлоп да койбогон. Мындан улам өзүн жоготуп коюп, туш болгон тагдырына көнө албай, андыктан кадимки калыбына келе албай көпкө жүргөн. Кызы чоңойгуча аялы да тирүү болчу. Өзүндө баары жайында эле. Андыктан мекенге кайтып келүүнүн зарылчылыгы да жок болчу. Ушентип Ильяс өзүнө келип, кайгысын бөксөртө албай бир жылча жүрдү. Анан турмуш ар кайсыга алаксытып, өз шаары менен алып жүрүп кетти. Кызы окуган Астанага кетти. Ал эми бойдок турмуштан жүдөгөн өзүнүн чөйрөсүндөгү аялдар, чогуу иштеген айымдар, ал тургай жубайынын боорукер курбулары жөн жүрбөй кимдир бирөөнү таап, үйлөнүп алуу сунушун айтып тажата башташты. Чынында жүргөн турганы үчүн эч кимдин алдында жооп бербеген, кандайдыр иш-чараларга катышып же жумушу боюнча кимдир бирөөгө жолуккандан улам кечиккени үчүн аялынын кызганычтуу жемелөөсү жок бул эркин жашоосуна ал көнө албай жүрдү. Башында бул эркиндик ага жаккан. Андан соң аялдар менен өз ара мамилелерге этиеттене карай баштады. Анан бойдоктук жашоонун боштондугун опсуз пайдаланып жиберсе, уяттуу адамдардын алдында шерменде болуп калышы оңой экенин билип, кызынын окуусун Астанадан Алматага котортуп, аны мында алып келип, кадимки үй бүлөлүк жашоо кечирүү менен үйлөнүүнү ойлоп койбогон, бойдокчулук менен келишкен жайыт турмуш өткөрүүгө белсенип калган. Мындай жашоо оңой эмес экенин билип турса да, бойдокчулуктун күңүрт күндөрүн кооздош кыйын экенин сезгени менен, ал тургай башынан өткөрүп жатканы менен, ал баары бир эле кандайдыр азгырыктарды ээрчибөөгө, кургуялдарга берилбөөгө, өзүн өзү тартипке чакырып, токтолгон курагын сыйлап, кызын туура тарбиялап, буга жараша үлгүлүү ата болууга күч топтоп, жакшылап аракеттене баштаган. Өткөн үй бүлөлүк жашоосунда жубайы көп эле жолу көзүнө чөп салганынан шектенип кызганчу. Бирок андай учурларда бир да жолу ага чыккынчылык кылбаган. Ал тургай достору же кесиптештери менен кандайдыр бир отуруштан соң шарттан пайдаланып жеңил ойлуу кыздарга барып, эркекчилик кылган учурларда аялын аягандыгынан күнөөгө батпаган. Аяганынын себеби ал бөйрөк кемтиги дартынан улам оор төрөттү башынан өткөрүп, Кудайдын кереметинен улам гана кызы экөөнүн өмүрү сакталып калган. Ал эми күнөө жаатында болсо, ал кээ бир адамдардын баардыгын эле күнөө деп эсептей бербеш керектиги боюнча мындай деп айткандарын көңүл түпкүрүндө туура көрчү. Эгер аял бойдок болсо, эркекти сүйгөндүгүнөн улам анын эркелетүүсүн жана дене кумарын каалап турса, анда алардын кошулуусу күнөөгө жатпайт. Бирок сүйүктүүсү бар кезде ушинтип карманган ал, анын көзү өтөөрү менен боюн таштап жибергенсиген. Бул кең дүйнөдөгү жалгыздыгы анын трагедиясы да, драмасы да болчу. Андыктан анын жасагандарынын баары айласыздыктан болчу. Анын үстүнө жүрөгүндө сүйүү болбогондон кийин ага ого бетер жаман эле.
Жан дүйнөсү көй турмуштан жипкиргенсип кетчү. Бирок кимдир бирөө айткандай көтөрүлүш үчүн түпкүргө чейин чөгүш керек болчудай. Ушундан улам да анын башынан таптакыр эстегиси келбеген, таптакыр унутуп салгысы келген окуя болгон. Өзү бала кезинен жакшы билген кызынын жакын курбусу Лизанын атайын түзүлгөн планы боюнча жесирликтин күйүтүнөнбү, кокусунан жакын байланыш болуп өткөн. Бирок анын башына бул сыртынан байоо көрүнгөн, ошондо ого бетер акылынан айныган кыз өзүн кичинесинен бери эле сүйүп келатканынан турмушту оңой көрдү. Көп жолу убада берип, бирок бара албай келаткан, бир нече жылдан бери көрбөгөн жакын тагасына учурашканы баратып, орто жолдон агасынын досторуна жолугуунун шарданы менен Аселди сүйүп калганынан өспүрүм балача өрөпкүгөн, дүйнөлүк маселенин чечилиш ачкычын тапкандан бетер укмуштай сүйүнгөн Ильяс кайра олуттуу тарта түшүп, аркы беркини ойго салып калчап көрүп, ага үйлөнүүдөн башка жол жок экенине көзү жетип, жаңы үй бүлөлүк жашоосун пландаштыра баштады. Бирок адам канча үмүттөнсө да, баары Кудайдын буйругу менен болот экен. Анын бул бакытка жетүүчү жолу алыс жана булуң буйткалуу болучу. 3 кабаттуу бассейни жана бильярды бар хан сарайдын залындагы булгаары капталган диванда Ильяс сүйүктүү агасы менен бир туугандарча боорлошкончо виски ичип отурушту. Ал Бишкекке көчүп келээрин айтып, жашоосундагы мындай күтүүсүз чечиминин айланасындагы пландары менен бөлүштү. Алматадагы батирге тийбейм. Кызым окуусунан которулуп келип жашамай болду. Силерде ипотека жагы кандай? Мен силердин жаңы көп кабатыңардан батир караштырам го. Байке, ушул маселе боюнча мага сунуш берип коюңуз. Анткени жергиликтүү курулуш компанияларын кантсе да мага караганда сапаты жагынан жакшы, билесиз го, деп өрөпкүгөн ички сезимин билдирбес үчүн токтоо сүйлөгөнгө аракеттенди Ильяс. Албетте жардам берем. Мониторинг жасап жиберебиз. Негизгиси бир чечимге кел. Шаардын борборун түтүн баскандыктан элдин баары тоонун таза абасына кызыгып, түштүк магистралдан өйдө чыгып атышат. Ал жакта чын эле таза жана кенен дагы, деп ийгиликтүү агасы алгачкы кеңешин айтты. Буюрса Бишкекке жакын арада көчүп келем. Бул чечимим бекем, андан эч айныбайм, ишенимдүү айтты ал. Сага эмне болгон? Биздин тагабыз сага укмуштай таасир эткен го. Бул маселеге келгенде чечкинсиз инисин тааный албаган агасы күлүп жиберди. Биздин тага дале болсо бекем экен, ал да таасир этти. Бирок мен ал жактан сенин досторуңа жолуга кетем деп атып, бир китептин бети ачар аземине туш болуп катуу таасирлендим. Элестет, байке, Айтматовтан кийин орус тилинде роман жазган жаңы жазуучу чыгыптыр. Бишкектен барды. Болгондо да ал назик аял экен. Күлгөндө көзүнөн нуру чыгып турат экен. Ага жолугуп катуу таасирлендим. Ал мага жөн гана жагып калган жок. Байке, мен аны сүйүп калдым. Чын элеби? Эмнеге аны ала келген жоксуң? Жок, ал андай жеңил ойлуу эмес. Анын үстүнө өзүбүзчө отуруп сүйлөшө алган жокпуз. Кийин ыгы менен ага барам. Жакыныраак таанышканы бир жолду эңсейм. Анын үстүнө сенин досторуң бир аз жолтоо болуп коюшту. Бирок алардын жакшы мамилеси өткөн чакта калып, ортолорунда өкүнүч гана бар окшойт. Мен андан баш тартпасымды, мүмкүнчүлүгүм чоң экенин досторуңузга ачык айттым. Көрөсүз, ал менден эч жака кете албайт. Буюрса аны менен кийин тааныштырам. Баары жайгарылганда колуктун катары бизге алып келсең, бир тууганыбыздай көрүп кабыл алабыз. Ильяс, келиндин көзү өткөнүнө көп болбодубу? Балким аялга ачкалыгыңдан улам көзүң тунарып аткандыр. Анын үстүнө келбеттүүлүгүңдөн аялдын баары тартылып турат. Жаңылышкан жоксуңбу? Жок, мен бүт денем, жүрөгүм менен сезип турам. Бул мен үчүн жаратылган аял. Айтсам ишенбейсиз. Азыркы кезде жаш кыздар да мага мынча таасир эткен эмес. Билбей атам, бирок анда наристеники сыяктаган кандайдыр бир тазалык бар. Токтоо мүнөз, ошол эле учурда өтө жеткилең аң сезимдүүдөй сезилди. Дароо каалооң ойгонот экен. Казактын кээ бир укмуш сулуулары бар го, көргөндө эмне дээринди билбей делдиреп калган. Бул айым анча деле адеми эместей, бирок өзүнө тартып турган нуру, энергиясы бардай. Аты Асел экен. Анын баардыгы эле мени толкуп ташкан кыялга жетелегенсийт. Мына сага. Сенден муну күтпөгөм. Мындай аялдарга көңүл бурган эмесмин. Бирок баары бир эле башыңдын айланганына не тиет бол.
Анын үстүнө сенин ага жагып калганың ада. Көп ишенбе. Мындай көптү көргөн акылдуу жеңекелерди бир эле жакшы келбетиң менен багындыра албайсың. Ортого жасалмалуулук аралашканда табигый жакындашуу ишке ашпайт. Төшөктөгү биригүүдөн да пайда жок. Мен ага жакканымды сездим. Жүрөктөрүбүздүн үн алыша соккону угулуп тургансыды. Койсоңчу, ушундай да болчу беле. Ушинткенибизге мен өзүм да таң калдым. Мен ошондо өзүмдү боз бала сыяктуу сездим. Ильяс эч качан мындай абалда болбогонун, өз чечимине бекем экенин кыйкырып далилдөөгө даяр тургансыды. Бара көрөбүз, иним. Биз сенин жаныңда дайым болобуз. Инисинин тагдырын колго алууга даяр агасы аны ишендирүүгө аракеттенди. Ильяс азыр ушундай көтөрүңкү маанайы менен мурда кыжырын келтирген жагдайларга канча болсо да чыдоого кайыл болчу. Анын үстүнө агасы улуулугуна жана коомдогу ордуна жараша Ильяска караганда көптү билээрин ыгы келсе келбесе да көргөзүп, анын жашоосун көзөмөлдөөгө аракет кыла берчү. Ушундан улам да Ильяс Бишкекке көчүп келип, анын жанында жашагысы келчү эмес. Минтип ал агасы жок деле, ошондо да чоочун жакта абдан жакшы жашап кете алаарын, бир шаар экөөнө тар экенин далилдегендей түр көрсөтүүгө аракет кылчу. Барынан да Ильяс өзүнүн бардык жагынан тынч жана туруктуу, өнүгүүсү бир кадам алдыга кеткен өлкөдө жашаарына ыраазы болуп, мындан улам ал кээде туугандарына менменсинген маанайда үстүдөн карачу. Бирок өткөндөгү окуя анын өзү артыкчылыктуу деген жашоосун астын үстүн кылып салгансыды. Ильяс агасына караганда өзүн ишенимдүү кармачу. Бою да аныкынан да узун, кебетеси келишимдүү, тыккан да болчу. Адам менен сүйлөшө билген ачык айрым мүнөзү аял затына жакпай койбойт эле. Айтор чыныгы жигит деген сапаттары көп, анын өзгөчө олуттуу тарткан ак ниеттүү мүнөзү жогорку баага татыбай койбочу. Анын үстүнө өзүнө тийишкен башка жыныстагыларга да назик мамиле кылаар эле. Ушунусу үчүн эле далай кыздардын башы айланган. Алар тынбай билдирүү жазып, кандайдыр шылтоолорду айтып, телефонунун кулагын тындырышпачу. Ал мындайлар менен оро сүйлөшчү эмес. Адамдын гүл мүнөзүн аяп какпачу, таарынтпачу. Ал эми тигилер аны жайына койбочу. Өзгөчө жалгыз калгандан бери кандайдыр мүмкүнчүлүк жаралганына шыктанышып артынан калышпачу. Мындан улам Ильяс өзүнө кызыксыз булардан тажачу, бирок чыдачу. Алмата шаары өзүн жылуу аба ырайы менен тосуп алды. Орустар бабье лето деген күз күндөрү табында болчу. Бир айдын ичинде жашаган жерин алмаштырса жарала турган жеке турмушундагы жана жумушундагы маселелерди алдын ала чечти. Ошондой эле кызынын башка шаардагы окуусунан мындан которулуп келишине жардам берди. Негизинен бул маселе мурда чечилген. Чогуу жашамакчы болгон ата менен кыз экөөбүзгө тең жакшы болот деп ойлошкон. Кызы гана атасына кандай кам көрөөрүн билбей аз-маз тынчсызданган. Азыр эми ата кызына өзүн жалгыз таштап мекенине биротоло кайтаарын, ал жакта агасы менен иштешмей болгонун кантип айтаарын билбей ойлуу отурду. Ошентип кызынын келишин күтүп отуруп, эшик шыңгыраганда ачса, көрөм деген кызынын ордунда анын курбусу Лиза туруптур. Айсулуу азырынча келелек, деп өзүн жалгыз калганынан бери тажатып бүткөн кызды ичкери киргизгиси келбеген Ильяс эшикти тосту. Узун бойлуу бул кыз абдан жагымдуу жасанганы менен ого бетер келишимдүү тартып турса да, азгырыкка алдырбаган Ильяс жол бергиси келген жок. «А мен сизге келдим», деп кыз колу менен аны обочолонтуп, үйгө тартынбастан кирди. «Лиза, мунуң абдан туура эмес жорук. Экөөбүздүн мамилебиз тууралуу кызым эч качан билбеши керек. Суранам, ал үйгө келгенде гана келчи. Болбосо экөөбүз ыңгайсыз абалда калабыз», деп Ильяс катаалына тарта сүйлөгөнгө аракеттенди. «Суу ичсем болобу?» деп үйдүн залына өтүп барып, диванга отурган кыз азыр бул суранычы канааттандырылбаса, буркурап боздоп ыйлап жиберчүдөй болуп акырын айтты. Ага бир стакан суу алып келген Ильяс тынчсыздана сурады. «Сага эмне болгон? Жаман болуп турат окшойсуң. Эмне ооруп калгансыңбы?» Кыз сууну ичип жиберип, кош алаканы менен бетин басып ыйлай баштады. «Мен бир эле жолкуда болуп калат деп ойлогон эмесмин. Менин боюмда бар. Ал сизден. Эгер биз үйлөнбөчү болсок, ата-энем мени өлтүрөт». «Сен эмне деп турасың?
Ушундай кантип болсун? Сен өзүң эле туура эмес жолго түшүп алдың. Мен сенден оолак болгонго аракет кылдым. Минтпей жүр деп канча айтсам да болбодуң. Ошондо сен мага көңүл айтканы келип, менин алсыздыгымдан пайдалангансың. Мен сага айткам кой деп, көңүлүм жайында эмес деп. Чын эле мен анда мас болчумун. Мен сизди окууну бүткөндөн бери сүйөм. Аяш ата, сиз биздин кечеге келгениңизден бери сиз жөнүндө кыялданып келем. Мен Аськаны шылтоо болуп сизди көргөнү келчүмүн. Суктанчумун. Ал эми аялыңызды көрүп чыдай алчу эмесмин. Ал татынакай болчу. Биз баарыбыз аны көрө алчу эмеспиз. Анан сиз жалгыз калганыңызда мен ойлогом, сизге жагам го деп. Караңызчы мени. Эч ким сизди менчилик сүйбөйт. Ал эми мени сизден абдан жаш экенимдин эч кандай мааниси жок. Сиз билдиңиз го менин бой жеткенимди. Ильястын оозуна сөз келбей туттугуп турду. Бул каяктан чыга калды деп суроо берип, жооп таба албады. Эч нерсеге түшүнгөн жок. Ыйын басып бир аз өзүнө келген Лиза ордунан туруп, Ильяска басып келип, арттан кучактай берип, кулагына шыбырады. Мага көптөр айтышат сулуусуң деп. Мен өзүмдү сиз үчүн сактагам. Мен сизди сүйөм деп бүткөн боюн боюна жабыштырган ал өзүнүн азгырыктуу сөзүн улантты. Сиздин бактыңызга баардык досторуңуз суктанышат. Келиңиз, өзүбүз үчүн жашайбыз. Эч кимди укпайбыз. Жалгыздыкта эч ким жыргабайт деп өз курагынан эрте эс тарткан кыз демиге сүйлөсө да өзүнө ишене айтып, ысык деми менен эбактан аял көрбөгөн эркектин денесин дүркүрөттү. Анан да анын өзүбүз үчүн жашайбыз дегени жакында эле кары айткан сөздү эстеткендиктен Ильяс ойго берилди. Балким бул тагдырымдын белгиси болуп жүрбөсүн. Тагам айтты эле го, кийин баары бир жашай ал керек деп. Ой, мен эмне болуп атам? Бул анын айла кеткенде айтылган сөзү да. А мени сүйгөнүм бар. Жок. Ушинтип ойлонуп, жаш неменин азгырыгына алданып, өзүн жоготкондон сактанып, ага макул болбоо чечимине келгичекти Асел эсине кылт этип, ага баш кошуу мүмкүнчүлүгүнөн кандай болбосун айрылбаш керектигин, азыр туура эмес жорукка барса кызына да уят болоорун сезди. Мындай күрүгүчтөй келген орчундуу ойлордон улам дел боло түшкөн, коркуп да кеткен ал чекесин оң колу менен басып диванга отура кетти. Кыз дагы лып этип жанына көчүк басып, жүзүнө жалооруй карады. Ушул ирмемде ал ошол 2 ай мурдагы кызы Астанага кеткен кечти эстегенге аракеттенди. Жалгыздыктын көңүл коңултактаткан жаман таасиринен улам ичип алган ал аңгыраган үйүндө жалгыз отурганында ушул кыз келген. Башында көңүлүн соору тумуш этип, жакшы сөздөрүн айтып, кучактап өөп, жалооруган эркелөө, эркелетүүлөрү менен жан жыргалына азгырган, анан чечинткен. Ал ошондо ичкиликтен көңүлү тумандап турса да, бул кыздын жеңил ойлуу жашоо кечирээринен шекиген. Ага болсо мындай жалгыз эркекке жагынуу, тынчытуу оңойдой сезилген. Лиза, мындай болушу мүмкүн эмес. Сен экөөбүз бир аз эле жатканбыз. Андан кийин мен сени кубалап чыккам. Мен андагыны жакшы эстей албай жатсам да, өзүмдүн төшөктө кандай болоорумду жакшы билем. Аны мен тетиги студенттик кезимден бери калыптандыргам. Мен бир түшүрбөгөм. Мен көпкө кармана билем. Мен андай кылмак эмесмин. Жок, деп кесе айткан ал, ордунан туруп бөлмө ичинде ары бери баса баштады. Сүйүктүү эркегин ынандыра албаганына көзү жеткен кыз догурунуп кирди. Келиңиз, Айсулуу келгиче чечишип алалы. Андан кийин мага сизге келгенге ыңгайсыз болуп калат. Сиз азыр ошондо мен өзүм сурангандай мамиле кылып жатасыз. Бирок анда экөөбүздүн тең бирдей макулдугубуз менен болбодук беле? Өзүнүн негизги максаты анын жубайы болуу менен башкалардын атаандаштыгын тосуу экенин билген кыз тынчмак эмес. Сырткы кибетесине караганда ал өз курбуларынан улуу көрүнгөн ал менеджерлик кесипке даярдаган окуусун тыштан окууга котортуп, Ильяс менен бир компанияда иштечү. Иш башкаруучу деген бул жумушка Лизанын өзүнө карата сезимин билбеген кызынын суранычы менен өзү орноштурган. Лиза иш жамаатындагы өз кадыр баркын Ильяс садага чаппасына ишенип турган. Ал эми ошол кечтеги Ильястын жорого тууралуу, анын азыркы айтып турганы сандырактыкка окшогон ойдон чыгарылган догурунуу болчу. Лиза, эгер азыркы сүйлөшүүбүз мындан 2 айдай мурда болгондо, балким сени менен макул болмокмун. Бирок азыр менде көп өзгөрүүлөр болду. Мен муну өзүм да күткөн эмесмин.
Ошон үчүн мында өзүм менен чогуу жашашы үчүн кызымды чакыргам. Азыр болсо эми башка шаардан бөлөк жумушка орношуп жатам. Мен баары бир кетем бул жерден, деп ачуулуу үнүн көтөрө да кесе да айтты Ильяс. Анын мындай жараланган арстандай айбаттана катуу сүйлөгөнүн, ачуулуу түрдө ачык айтканын мурда Лиза эч качан көргөн эмес. Андыктан айбыга түшүп мындай деди: эгер сизге биз тууралуу Айсулууга айтыш ыңгайсыз болуп жатса, мага коюңуз. Айкага мен өзүм эбактан бери сизге болгон сүйүүм тууралуу айтып берем. Түшүндүрөм, ал менин курбум, андыктан мени кабыл алат. Сизге баары бир акыры үйлөнүүгө туура келет. Айка болсо турмушка чыгып кетет. Мен аны сизге караганда жакшы билем. Менин оюмча ал сиз экөөбүздү түшүнүп макул болот. Сен баарын өзүң билип, баарыбыз үчүн чечип коюпсуң да, деп кол шилтеген ал сыртка чыгып, таза аба жутуп сейилдегиче жагдайдын үстүнөн ойлонуш үчүн кире бериште илинген курткасын алып босого аттады. Лиза бүгүн аныкында калганына кубанып кетти. Менин Илюшкам ак көңүл, баарынан жакшы, экөөбүздүн үйлөнүшүбүзгө макул болот, деп кыялданган ал аңгыча башына келген бир ойдон улам селт этип чочуп кетти. Баары эсимде деп коет эй, түшүрбөдүм дегеничи. А мен ал кыздыгыма маани бербей уктап калганында жинди болуп кете жаздабадым беле. Анан курбуларым айткандай эмес, кургак болчу. Анан кара басып шейшеп да ак эмес болчу. Кандайдыр көп түстүү эле, деп өзүн байкуш сезген кыз аны менен болгон жападан жалгыз түнүн эстеп отурду. Ал эч нерсени байкабай жуулчу кирине ыргытып салса керек. Ай, мен жинди болуп турмун. Туура эмес аракеттенгенине өкүнгөн ал эмне кылаарын билбей өзүн жогото жаздады. Күнөөсүздүгүнөн айрыганы үчүн анын уятын козгоп, биринчи эркеги болгон үчүн кандайдыр сезим ойгонсо макулдугун оңой береби деген. Лиза кош бойлуу эмес эле, бирок Ильясты чындап эле сүйчү. Андыктан ал өзүнүн биринчи да, акыркы да сүйүүсү болорун чечип койгон. Ильяска жалаң гана жакшылыктарды каалаган ал кызы Айсулуу сыяктуу эле өзүн эч качан таарынтпасына баш кошууга тез эле макул болуп, кийинки жубайлык жашоосунда өзүнө толугу менен берилип, ар бир күнү сүйүү оюнун ойношкондорунда боюна сөзсүз түрдө бүтөөрүнөн үмүттөнгөн. Ильяс кызына кийинки жашоосу тууралуу эч нерсе айтпоону, тиги эселектин боюнда бар же жок экени билингиче аны менен эч кандай мамиле түзбөөнү, кыскасы эмне болсо ошо болсун деген маанайда сабыр кыла турууну чечти. Лиза эс тарткан кыз. Сүйүүдөн эле башы айланып калбаса, эмне кылып жатканын билер. Эгер чындап эле боюнда бардыгы билинип, өзүнөн экени аныкталчу болсо, төрөгөндө жардам бермей болду. Ага чейин өз бактысын тобокелдикке салгысы келбеди. Мен сенин келгениңе абдан кубанычтамын, кызым. Өз үйүңдө сага жакшы болот. Мен жакында кетем. Кебетеси Бишкекте биротоло жашап калат окшойм. Байкемдин ишкерлигине аралашам. Өзүмчө менчик агентство ачам. Анан менин жашоомдо дагы бир чоң жаңылык болгон турат. Ал жөнүндө сен жакында билесиң. Айсулуу, азырынча Лиза сени менен жашап турат. Экөөңөрдүн чогуу жашаганыңар өзүңөргө да жакшы. Санам тынч болуп мага да жакшы. Бир гана эркиндигиңерден улам тентектик кылбасаңар болду. Муну мен сага апаңдын сөзү катары айтып жатам. Ал сени тартиптүү чоңойткон, түз жүрүүгө көндүргөн, ар намыстуу болушуңду каалаган. Мен сага ишенем. Тынчсызданууга мажбурлабайсың. Тагдыр бириктире турган жигитке жолуксаң мага билдир. Келип батамды берип башыңарды кошуп кетем, деп унчукпай калган Ильяс алдыга келген буусу буркураган жылкынын этине алаксыганы менен дагы эле акыл айтышты ойлоно түштү. Абада асылгансыган жымжырттыкты бузуп, Айсулуу жаңы окуу жайына көнгөндөн башка оюнда эч нерсе жок экенин айтып, атасынан өзү үчүн тынчсызданбоосун суранды. Бир аздан кийин Ильяс сөзүн улантты. Акча тыйын жагынан камсанаба. Үзбөй салып турам. Телефон деген бар. Күн сайын чалышабыз. Бишкек анча деле алыс эмес. Орчунду күндөрү көрүшүп турабыз, деп Айсулуунун келишине арналган майрамдык берекелүү дасторкон боюнда отуруп, жанагы Лиза менен оңой эмес сүйлөшүүдөн кийин үнүн токтоо чыгарууга аракеттенип, эселик курбусунун көзүнчө кызына акыл айтып отурду. Ильяс сөзүн баштаганда Лиза жакшы сөз укчудан бетер тына түштү. Дем тартпай калгансыды.
Ал бирок антмек тургай жакында бул жерден кетээрин билдиргенде ачык турган асманда күн күркүрөгөндөй сезилди. Эми эмне болот? Боюмда бар деген жомогума кыпындай да ишенген жок. Оңчулуктуу болбосок желден бүтмөк беле деп ойлонгон ал унчукпастан мелтиреп алдын тиктеп отурду. Эгер боюмда болгондо Айкага сүйүнчүлөп айтмакмын да, кап, болуптур, азырынча аны менен жашап турайын. Жалгыз калганыбызда эбин келтирип атасын сүйүп калганымды, ага кыздыгымды арнаганымдан бери айтып, өгөй энеликке менден өтөрү жок экенин ынандырам. Ал болсо атасын көндүрөр. Ал өзү деле айтпадыбы, жакында жакшы жаңылык болоорун, балким экөөбүз жөнүндө айткандыр деген сыяктуу ойлорго чарпылган ал сүйгөн адамы өзүн үйүнө таштап кетип жатканын жакшы жашаан катары кабыл алып, жакшылыктан үмүтүн үзгөн жок. Ильяс кийин Лиза менен сүйлөшүп, боюндагы бала өзүнүкү экенине ишенмейин, ортодогу мамиле жашыруун сакталышын, болбосо экөө тең шерменде болушаарын эскертти. Азырынча ордунда калып иштеп, кызы экөө жашай туруусун, анан бара көрөрүн туюндурду. Тартынбастыгы, ээн баштыгы менен эркекке өзү көзүн сүзүп жибин үздүргөндөн кийин бул бир кызыктай абалынан өзү жол таап чыгышы керектигин эскертти. Мындай мамиле коркоктук эмес болчу. Ильястын күчтүү баамчылдыгы болгондуктан кандай кырдаал болбосун туура жол таба алчу. Маселени өз алдынча чече билчү. Бул кайсы иш болбосун утуп алууга өбөлгө түзчү касиети кесиптештери менен иш берүүчүлөр тарабынан өтө жогору бааланчу. Азырда бул кыздын кысымында корко турган эч кандай жүйө жок болчу. Өзүнүн күнөөсүн тастыктаган бул кыздын колунда бир да далил зат жок эле. Мынчалык тез келесиң деп күткөн эмесмин. Жылан чагып, жылкы тепкенге деле окшобойсуң, деп үйүнөн тосуп алган агасы кучактагыча тамашасын ыргытты. Ооба, чактырып ала жаздадым. Анда бул оюмдан айнып кетет белем, деп байкесинин сөзүнө жараша жооп берген Ильяс сөзүн улантты. Кайтып келүүгө даярдык көргөн бул 2 жума араң өттү. Казактарга кетээримди айтканымда дел болуп калышты. Анан алтын тоолорду убадалай башташты. Таптакыр баш тартканымда ого бетер таң калышты. Адатта мындай сунуштан эч ким баш тарта албайт. Күтүүсүз пайда болгон үй бүлөлүк маселелер менен кетип атканымды айтып болбодум. Көрсө, менин үй бүлөлүк бактыма караганда аларга кылган кызматым кымбат экен. Айла жок кое беришти анан. Бирок качан кайтып барсам да кайра ордума алышат. Сендей кишинин мээсин айландырган жанагы жазуучу аял мага эми ого бетер кызык боло баштады. Экөө тең күлүп жиберишти. Тамашалап атам, туура эле кылдың. Өйдө өт, үстүңкү кабатка сен үчүн бөлмө даярдатып койдум. Өз үйүңдөгүдөй көр. Ушул учурдан баштап Ильястын бөлөк шаардагы башкача жашоосу башталды. Ал өзүн алдыда эбедей эзиле сүйүлгөн жана күйүп жанып сүйгөн махабаттан тапкан бактысы күтүп турганын аңдап турду. Бирок кийинки Лиза жараткан жагдайдан улам тарткынчыктуу сезими пайда болгондуктан Аселге дароо түз барып жолугууга батынбады. Жаңы жумушуна көнүшүп, батир маселесин чечмейин, бул ишти артка жылдыра турууну чечти. Убакыт өзүнө да, өзү менен кошо кайдадыр агылгандарга да аяосуз өтүп жатты. Анын алиги кызыктуу аялга, кыялды козгогон жазуучуга болгон сүйүүсү бекемделе берди. Анын Инстаграмдагы сүрөттөрүн жана китебинин бет ачаарындагы кучагы толу гүл көтөргөн, окурмандарынын ортосунда жадыраган видеосун көрүп, биринчи жолуккандагыдай жүрөгүнүн дүкүлдөгөнүн сезди жана өзүнүн туура кылып жатканына, өмүр бою бир болууга бүт жан дүйнөсү макулдугуна бекем ишенимде жүрдү. Ал эми азырынча анын баракчасына достук жиберип катталып койду. Кээде куттуктоолорду, сүрөттөрдү, открыткаларды жөнөтүп, өзүнүн саатын чыдамдуулук, ырахаттануучулук менен күтүп, кичинекей кыялына жеткирүүчү учуруна, чечкиндүү аракетке барчу ыңгайына даярданып жүрдү. Асел аны сүрөтүнөн тааныды, достугуна кабыл алып, аны менен камчынын көзүнчө досторунун курчоосунда жолугуп таанышканын эстеп жылмайып алды. Бирок анын ошондогу көз карашына, андагы качандыр бир күтүүсүз жолугаарын убадалаганына олуттуу карабады. Ильяс болсо бул жолугушууга чаңкап жүрдү.
аны менен Бишкектин көчөсүнө сейилдеп чыкканын элестетчү болду. Бирок мындай кыялдарынын аягы бала жетелеген Лизанын капысынан алдыдан чыгып, «Бул сенин да балаң, аны ээрчитип ойнот» деген сөзү менен аяктап, мындай оюнан селт этип чоочуп кетчү болду. Ушундай жагымсыз жагдайдан улам ал баары жайына келгиче өзүнүн материалдык абалын жакшырта бермекчи болду. Асель кийинчерээк адамдардын чөйрөсүндө болууну көбүрөөк жактырып, алардын ар бирин өзүнүн идиликтүү окурманы катары көрчү болду. Романдын 2 бөлүгү жарык көрүү алдында турган. Ушул учурда ал өзүнүн коомдун маданий өнүгүүсү үчүн салым керек экенин түшүндү. Көптөр адабий ийгилигине суктанышты, ыраазычылык билдиришти. Кээ бир тааныштар «Бул эмнени жазды дейсиң?» дегендей түр көргөзүп унчугушпады. Жараткан ийгилиги үчүн бактылуу жылмайып, гүл кучактап, интернетке чыккан адеми сүрөтүн көрүп жактырып калган эркек күйөрмандары көбөйдү. Алардын кээ бирлери түрдүү гүлдөрдүн, кучакташа өбүшкөн жубайлардын сүрөтүн жөнөтүү менен сүйүп калганын айтып, жакындан таанышууну, ал тургай өзүнө турмушка чыгуусун сунуштаган билдирүүлөрдү жөнөтүштү. Мындай мамилеге көнбөгөндүгүнөн улам бир туруп күлкүсү келди, бир туруп жөнөкөй адамдардын сезимдерине дүрбөлөң салган пиары үчүн ушунун кереги бар беле? Оң жооп бербегенден кийин алыстагы таптакыр чоочун бирөөлөрдү тынчсыздандырып үмүттөнтүп, же булар жөнүн эле эрмек деп атышабы? Эмнеси болсо да дүйнөдөгү көпчүлүк үйүнөн чыкпай жалгыздыктан качып социалдык тармактардан онлайн тааныш издешет. Жанындагы инсандын баркын билишпейт. Дүйнөдөгүлөр аман калабы же жинди болуп баратабы деп ыңгайсыз абалга кабылды. Биринчиден, ал инновациялык технологиялардын жетишкендигин пайдаланып, сезимдерин билдирген адамдарга түшүнө алган жок. Андыктан аларга жооп бербеди. Бирок алар барган сайын көбөйүп баратышты. Интернетте кача турган орун калбагансыды. Тез эле жазып, видео чат аркылуу сүйүүсү менен кумарын улам айтып кайрылган өлөрмандарын блоктоп салып, жаны калып жатты. Антпесе алар ойду топтоого жолтоо болушуп, иштемек тургай тынч жашоого мүмкүнчүлүк беришкидей эмес. Мындан улам тез байланыш менен ылдам ой жүгүртүүгө ылайыкталган башка учур келгени, адамдар жарым робот, жарым машинага окшоп баратканы сезилип турду. Кээ бир тааныштары өзүнү жылдыз оорусуна кабылганынан шектенишип, ал тургай эскертүү да беришти. Бирок ал мындай кайрылуулардын бирине да көңүл бурбады. Көшөрө иштеп, чыгармачылыгы боюнча алдыга койгон пландарын ишке ашырды. Романын башка тилге которуу боюнча сунуштар кызыгуу жаратты. Булардын баары эгер ден соолугу жол берсе, өмүрү жетсе, анан Кудайдын буйругу болсо, алдыдагы ишке ашчу ийгиликтери эле. Анын үстүнө убакыт алга жылган сайын кызыктуу долбоорлор кезигип, андан бетер узак жашагысы келип кетип жатты. Асель мурдагыдай эле жаш, сүрөтүндө жылмайып, дайыма адеми жана жарашыктуу кийинип, заманбап жасанып, тыккан жүргөндүгүнөн көптөгөн эркектерди кайдыгер калтырбаса да, мындан аркы өздүк жашоосуна келгенде калган өмүрүн ким менен бирге сүрөм деген суроо жаралып, жооп табылбай, асманда асылган бойдон калчу, же бул өзү өткөн доордон бери көнүмүш сөзү катары айтып келаткандай азыркы кездин күн тартибиндеги маселе эле.